Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек кар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезекте ушул Ямадагы унааларды тартабыз. Мына ошо сиздер көрүп турган унааларды. Видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн 6 февраль. Эртең менен ушул Nexa'дан баштаймын. 2006 жылы чыгарылган 1.5 объемдо 215 миң сом экен. Кузовдун абалы жакшы. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы эмес, жайкы экен. Бир дөңгөлөк эле кышкы. Toyota Windom 94-жылы чыгарылган, $2,5 миң, 2.5 объемдо 300 миң километр жүрүптүр. Пробеги. Маскара түшүп атты. Volkswagen Passat, ошонун карама каршысында. 90-жылы чыгарылган механика 1.8 объемдо 160 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мына ушундай. Бул жакта Golf 2 89-жылы чыгарылган 1.6 объемдо, баасы 130 миң сом. Бул жакта Odyssey'дин маалымат кагазы жок экен. Mercedes 124 чыгарылган жылы 90, баасы 140 миң сом. Байланыш нөмери ушул. Газ, бензин 2-3 объемдо, универсал. Салон жабык. Ушунун жанында 2107 срочно сатылат дейт. 2008, баасы 85 миң сом. 1.6 объемдо, дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Салондо деп көрсөтүп коем. Ушундай салон. ВАЗ 2111, объем 1.6 инжектор. 2001 жылы чыгарылган, 75 миң сом. Электропакет дейт. Российский номерде, азыр дөңгөлөктөрү кышкы экен. Электропакет. Honda Accord. Чыгарылган жылы 2000, 1.9 объемдо $3,600. Коробка автомат. Салон ушундай таза экен азыр. Ушунун жанында Rover дейт. Бул Civic сыяктуу болот экен. Как Civic деп жазып коюптур. 97-жылы чыгарылган, 1.4 объемдо 180 миң сом. Коробка механика, расход 100-үнө жетет. Дөңгөлөктөрү кышкы азыр. Салон жабык. Ушунун жанында Mercedes C-шка. Бунун чыгарылган жылы 98, 2 объемдо. Баасы 220 миң сом.
Ушунун жанында Honda Accord 2001-жылы чыгарылган. Эки объемдо $4800. Коробка автомат, азыр эси ичинде октоп атат, ичин тартпайбыз. Дөңгөлөктөрү 4-өстен кышкы. Жакшы абалда. Volkswagen Golf 3 92-жылы чыгарылган. 1.4 объемдо 130 000 сом. Механика. Расход 106 GT. Купе 2 эшиктүү. ВАЗ 2107 2006-жылы чыгарылган. 1.5 объемдо 80 000 сом. Срочно сатылат дейт. Салон жабык экен азыр. Mercedes 124 92-жылы чыгарылган. 2.6 объемдо 160 000 сом. Кузовтун абалын көрдүңүздөр, жакшы. Ушундай салон. Коробка механика 5 ступка. Ушунун жанында BMW. Чыгарылган жылын жазбаптыр. Баасы 300 000 сом. Байланыш номери 0773 68 88 13. Салон жабык. Ушундай кожаный отургучтар. Ушунун жанында Matiz 2. Мунун чыгарылган жылы 2000 экен. 2.8 объемдо, баасы договорный дейт. $170 000 сом деп атыптыр. Салон тартып койгон экен. Ушундай салон. Daewoo Nexia. Дөңгөлөктөр азыр кышкы экен. Мунун чыгарылган жылы 2007, 1.5 объемдо 150 000 сом. Байланыш номери 0706 15 02 92. Дөңгөлөктөрү кышкы. Алдыңкысы, арткылары болсо жайык экен. Audi 100 универсал 84-жылы чыгарылган. 2.9 объемдо. 2.3 объемдо экен. 120 000 сом. Салон ушундай. Универсал. Дөңгөлөктөрү кышкы. Артында фаркоп бар. Ушунун жанында Vento Volkswagen 91-жылы чыгарылган. 1.8 объемдо 135 000 сом. Коробка механика 2.6 объемдо. Салону азыр жабык экен. Daewoo Nexia чыгарылган жылы жазбаптыр азыр. 1.6 объемдо 165 000 сом. Расход жүзүнө 7-8, дөңгөлөктөрү кышкы
Салон ушундай. Коробка механика 5 ступка. Полный электро стекло көтөргүчтөр экен. Полный электро пакет дейт эсе. Болушу 150, Болушу 150 экен. Mercedes 124 91-жылы чыгарылган 2.5 объемдо дизель экен. 210 миң сом. Коробка механика. Дөңгөлөктөр азыр кышкы. Салон жабык. Volkswagen Passat 90-жылы чыгарылган 1.8 объемдо 140 миң сом. Onun basın жазбаптыр, телефон номерин жазбаптыр. Кечиресиздер. Бул базардагы басын эле билип коюңуздар, ошон үчүн. Эсидан ушул жерде жок экен. Ушул Honda CR-V 99-жылы чыгарылган механика. 2 объемдо басы договорный дейт. Өзүңүздөр чалып сурап көрөсүздөр. Сиздики? Салон жабык, ушундай. Honda Odyssey 97-жылы чыгарылган 2 объемдо 3,5 миң доллар. 2 ВД дөңгөлөктөрү кышка.